Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен Каракулжанын эң алыскы айылы Чалма деген айылга келдим. Тагыраагы Чалма деген айыл. 80 жашка толуп аткан эненин туулган күнүнө арналган иш-чарага жетип келдим. Бул сюрпризди биз да ушул программага апамы чыгарганга татыктуубуз, милдеттүүбүз деген ой менен алыскы Иркутск шаарынан Айгүл эже жиберген. Доктор эке, сизби доктор эке? Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы келдиңиз. Айылдын ичи кооз болгон менен жолдорун бир аз эми оңдоп салып атсыздар жолго. Жакшы. Эне 80 жашка чыгып атат. Сиз баласы болосузбу? Ооба, эң кичиги мен. Айгүл эжебиз кимис болот? Эң кичинекей кызы. Эң кичинекей эркек кызы. Эркек кызы. Ушу апамды да ушул менин программасына киргизип коелу деп ушу демилге көтөрүп, инициатива көтөргөндөрдүн сап башында ошол Айгүл эже турат. Азыр Иркутск шаарында экен, жакында эле кетиптир. Анан ушул сиздер коштоп дегендей мына ушунун баардыгы уюштурулуп, бүгүнкү ушу менин программасына энебиздин атын ким дедиңиз? Быпылың. Быпылың деген энебиз өзгөчө ат экен. Мен эч укпаган экен, бирок мындай атты бирок демек азыр өзгөчө энени куттуктайбыз. Жүрүңүз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай алыскы делген айылдарга баруу өзүнчө бир ырахат тартуулайт да, бул менин программасы үчүнчү. Бирок келип ушу энелердин батасын алсаң эле, баягы чарчаганың эле, кыйналганың эле баары чыгып кетет. Келиңиздер. Ошого мен көбүрөөк басым жасайм. Кандайсыздар? Тынчсыздарбы? Келиндер болсуздарбы сиздер? Кана жүрүңүздөр, жүрүңүздөр. Жүрүң, сиз деле жүрө бериңиз. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Бүгүнкү энебиздин аты Быпылың экен, Быпылың энебиз биякта отурабы? Каякта отурат? Энебиз биякта отурабы? Кандайсыз эне, жакшысызбы? Жакшы отурасызбы? Чарчабай, бир аз күттүрүп койдум окшойт сиздерди дагы. Айгүл эженин сюрпризи чын элеби же жалганбы деп эки ойдо калдыңызбы? Бул гүл сизге, мына Бейишим апам деген. Кол чаап турабыз. Гүл сиздики гүл. Торту бериңиздер, жолугун салабыз энебиздин жакшынакай кылып туруп. Бир келиндер болсо жолуктарын салганча, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Жаныңыздагы ауышкаңызбы? Ауышкамын. Өзүңүз 80 жашка чыктыңыз. Өзүм 80ге чыктым. Чалыңыз канчага чыкты? Чалым 85ке чыкты. 85, ортоңуздарда 5 жыл аралык экен, Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, жолуктары башында, мынакей жанында шириндиктери, Бейишим апам деген гүлдүн кайдыраак кылып туруп коюп койсоңуздар. Эне, ушул программага негизги ушул демилге көтөргөн Айгүл деген кызыңыз жакында эле кеттим эле, 5 ай эле болду дейт, барганыма дейт, Иркутск шаарына дейт. Анан бирок аябай апамды сагындым, атамы сагындым дейт. Анан ушул программага апамы, атамы ушу элесин тарттырып коеюн, ушул үй бүлөлүк архив катары калсын деп ушундай бир чоң максат коюп, анан мени алыстан ушул жака жөнөттү. Рахмат балам. Жолдун начардыгына карабай келдим, тырышып атыпчы. Ушу барып жетейин, Быпылың энебиз деп. Эне атыңыз өзгөчө экен да, Быпылың депчи. Мен эч укпаган экенмин, ушудан баштайлычы атыңыздан эне. Атым башта Бүажар эле. Бүажар. Анан эле мен Булпыйга дейм экен. Булпыйганыңыз. Анан эле Быпылың деп жүрүп эле Быпылың болуп калдым айла. Майлене. Эң негизгиси ошентип ден соолукта ошол өзүңүз дагы Булпыйган деп атпайсызбы? Балпыйган болуп эле, ушу байбиче болуп эле жүрө бериңиз, атабыз менен бирдик да. Канча балаңыз бар, канча небереңиз бар эне? 5 уулум бар. Небере чебире болуп отуруп туруп 40ка жакын. 40ка жакын. Чеги болбосун эне, уланып кете берсин саны дагы. Ооба. Ошол айланайын. Кыздарыңызды айтың дейт. Кыздарым 3 кызым бар. 4 эле бире жок болуп кетти. Бейишим берсин, Бейишим берсин. Андан башка эч кандай биздин колубуздан эч нерсе келбейт, эне. Ушул программа келет деп бирөө жарым сизге кыңк-мыңк деди беле? Келет. Азыр келет деп азыр уктум эле. Азыр эле уктуңузбу? Жана эле. Буга чейин анча-мынча телефондон көз салып каласызбы ошо энелерди куттуктаганымы, аталарды сүйүнткөнүмү? Угуп каласызбы? Угам айланайын. Мына ошол менин программасы сиздин кашыңызда турат эне. Мына ошол балдар кыздарыңыздын бактысында дагы көп жашаңыздар эне. Эми ушул жаныңызда чалыңыз отуп тура, ушу чалыңызга да бир суроо берип жооп алайын эне.
Кандайсыз ата? Жакшы отурасызбы? Эч сыр бербейсиз, эч мында серьезный окшойсуз ата. Акал жакшы. Бүгүн байбичеңиздин туулган күнү экен, 80 жашка чыгып отуруптур а. Ушундай ак кудай энебизди каяктан таап алдыңыз ата? Кантип таптыңыз эле ушу бойдокчулук мезгилде бир сара эсеп салбайсызбы? Жеңин бул кene келгенде мына 64 жыл болду. Аха. Мен 16 делем, 16 20 делем. Ошода бир өмүр жүрөбүз жакшы Кудай кааласа. 5 жыл 4 кыз таап берди. Жакшы келе табып балдар. Жок, өзүңүз сүйүп алдыңызбы же ата-эненин макулдугу менен эле? Өзүм сүйүп алып, көчөп Каерден көрүп калдыңыз? Биринчи алгачкы көргөндө. Бир окуп класста бирге болгонбуз. Чогуу классташ болгонсуз. Бир класс, бир мектепте. Мектептебиз жерде. Жакшы Кудай кааласа. Жашка карабай окуганда, классташ. Классташ бир мектепте эле бир өмөдө эле. Мындай сабак жойуш керек да, озакта. Энеми бир sıra бир эле көрүп бул меники дедиңиз. Мен Жүрөктөр кетти мындан дүңгүлдөп. жети болдум мен. Анан эми мына ушул өзүңүз айткандай мисалы бир топ жыл мына жарым жылдан ашык чогуу бирге түтүн булатып атасыздар а. Мына ошо энеми бир эстеп көрүңүчү. Тарынткан учурлар болдубу? Эми жаш убакта кээ жерде болуп да калат. Аны болор ич макталбай жаш. Ошондо кантип жаш элеңиз тоолорго барып байчыжеке терип келип кантип көңүлүн алат элеси ата? Ондай болсок мен 35 жыл койчу болдум. Кошо жүрдүк, тоодо кырда баары жүрдүк. 35 иштедим койчу болуп жүргөмүн. Күздүн баарын иштеп түрөп барган жок. Ошода. Эмгек кылдык, мага жардам берди. 35 жыл кой бактык. Мен дагы 20-дан 40-ка чейин терроризм. Убагында союз мезгилинде. Мен азыр танган жокмун бирок. Эмгек кылдык. Жакшы, сиздердин эмгегиңиздер эмгекти. Азыркылар эми бизде эмгек жок калды да, биз барчылык заманга туш келип калганына байланыштуу эми заман ушундай болуп тарбиялап. Ушул насип кылып атат. Ушулук заманда жакшы заманда мен келет балдарлар келет. Шока сен балдарын жаман сөздү болдукмун. Жаман сөздү болуп келет чат бер жок. Кудайга шүгүр. Мен нерсе кылган жок. Ата мына энем бүгүн эми мактаңчы бир менен кандай жакшы касиеттери болсо баарын төгүп чачып мисалы бүгүн мактабаганда качан мактайсыз? Энем мактаң сизден көрүп башка абышкалардагы кемпирлер мактап калсын. Бул көбүнчө эле ошо эмгек менен күн өткөрдү. 35 жыл şu tamamen tel oldu da. Pesine çukurdan çıktım malımın bari o emgek kılcıydı. Moyu ve özümü ister öyle bunu alacağım. Az kartaya kaldı. Yaşkılıklar isteyeceğim bu. Emgek aldı da. Azı dile kızgınası bene mi? Ayım azı. Ha. Bir jaktarga konok getse 1-2 gün jibere beresiz mi je? Yok hem azı Kuday Taala. Yeşil oldu, bu sualda alıp koyuşumuz alıyorduk. Gözlüğü olup kaldık. O yakından çocuk olmaya kaldım, çocuk olmaya kaldım. Ата, мисалы мына ушул эми бизге сабак болуп калсындарбы сиздердин тамаша сөздөрүңүздөр, биздин тамаша суроолорчу туура кабыл алыңыздар. Мисалы карылыкта бир сүйүү келет дейт. Сүйүү азыр келген учурбу сизге? Endi suyuqlarsın elden bitmedik mi? Ne? Yok, karılıktagı makabat dep koyut ken bana 18 yaştagıday. Mende makabat yok ola ben. Makabat yok ola. Bizim öyle bize jakşı oldu, namusu koydu. Okuda yaşamır, oşakta öyle suyuda çok oldu. To'g'ri aytasiz. Ova. Эң негизги ушул балдар мынакей жаныңыздарда турат, сыйлап атат ата. Ушул балдарга ушул тарбияны берип койгон экенсиздер, мына үзүрүн көрүп атасыздар. Ысык чайыңыздарды, ысык тамакты, ысык төшөктү салып даярдап берип атат, турабы ата? Мындан өткөн бактылуулук барбы караганда, турабы? Жакшы ата. Эне мына ушул учур биздин үй-бүлө үчүн тарыхый учур болуп калсын. Бир мезгил келет, ушул учурду биз миллион еврого сатып ала албайбыз. Атабыз менен энебиздин образын, сүрөтүн, сүйлөгөн сөзүн дешип, ушу балдар кыздарыңыздар бардык колдоп кубатташып, ушул менин энем программасын чакырып, алыста болсо дагы ата энеми тартып коюңуздар деп сурангандан келип отурабыз. Азыр эми ушу сиздин Серведе рахмат, кызыма да рахмат. Ооба, эне
Aygül ejebиz байланышка чыгыш керек эле да, ошо бирөөңүздөр чалып байланыштырып койбойсуздарбы? Себеп дегенде Иркутск шаарында дагы булар кадимкидей эле кыргыздардай болуп эле катташышат экен да, бир жакка кетип бараткан экен. Бирок чалып апам менен атам менен сүйлөштүрүп коюңуз деп суранды эле. Ошон үчүн ушу сүйлөштүрүп коюн, андан келген конокторго сөз берейин, а? Кандайсыз Айгүл эже, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы эже? Мынакей сиздин бейиштериңиздин алдында отурам. Кубангандан мынакей энекебиз кубанычтын жашын чыгарып атат жанатан бери, сүйүнгөндөн. Учурашып бир сагынычтуу салам жолдоңуз. Rahmat balam. Rahmat balam. Жақсы менің мынаны yukarını alıp geldin içeriye bizde. Evimizden. Rahmat balam sağa da vakılı ol. Bala çıkanla tezfal. Rahmat, siz de var bolunuz. Rahmat balam. Мынакей сүйлөшүп алдык, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей эми атабызга бир тапшырма беребиз. Себеп дегенде энебиз үчүн баардык нерсеге даярмын деп жана дагы сөзүн бекемдеди. Ата, энебиз 80 жашка чыгып атат. Сиз 85ке чыгып атасыздар. Мисалы азыр бактылуу карлыктын доорун сүрүп турган чагыңыздар. Бүгүн өзгөчө күн. Энебиз үчүн бир эки куплет, кой жайып жүргөн мезгилдердеги бир куплеттерден бир таштап коюң. Ушул ырыңызды уккандан кийин балдарыңыз ого бетер жашоолору керемет болуп, алыста жүргөндөр кусалыктарын жазгандай болуп жүрсүн ата. Таштап коюлар мука. Азыр Сирияда бердим, жакшы Сирияда бердим. Мындай деле айтып коюң, сөз менен деле жакшырларды. Үрдү кой. Анда ата, эң оңой тапшырма сизге. Сизди кыйнабайм мейли. Ырдан мурда ырдап жүрсөңүз керек. Чын-чынына келгенде тура ырлардын көбү болгон. Азыр эми энебиздин туулган күнү болуп атат. 80 жашка чыкканына бир чоң иш-чара, унутулгус иш-чара. Бир колун кармап, жүзүн сүйүп куттуктап коюңуз. Сиздики ушул биздин муундарга сабак болсун иретте тартылып атат. Кана, кемпириңизди бир колун кыса кармап туруп, кана. Колду бериң, колду. Жүзүн сүйүп коюң, жүзүн мынакей. Жүзүн бетине өп коюң, бетин. Колун өп коюң жок дегенде. Майли ата. Ата, бул тамаша болгон менен биз үчүн өтө чоң идеология. Мына ушул ата-энелердин бүт бардыгын ушинтип чогуу тартып, коомго жайылтуу бул кийинки келечектеги муундар үчүн бир чоң бир тарбия болсун иретте тартылып атат да. Азыр эми энебизди бир ырдатып туруп анан келген конокторго сөз берейли. Сөздүн кызуусунда илхом кетип калбасын эне бир ырдап бериң эмне. Сурандай бай. Бир жанагындай бир ырларыңыздар болот эле го, эски эксклюзив ырларчы. Ошода мына кыздар балдарыңыз суранып атат. Кана. Ырдабай эле коесузбу. Анда биз конокторду сүйлөткөндөн бата бериңиздер, экөөңүздөр атабыз баш болуп ата. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Буполуң энебиздин жакшынакай болгон абышкасы менен мындай жакшынакай болгон төрүндө бир жакшы маектерди алдык. Мына бүгүн ушул жакшы бир иш-чара болуп атат да. Мына ошо эки улуу ыйык деген адамдарга өзүңүздүн каалоо тилегиңиз. Сиз кимиз болосуз? Мен эмне дейм, туугандар жалпы ошол жактан жиберген Айгүлгө да рахмат, келип ушуну аткарып келген эметебиз аткан силерге рахмат. Мен бул үйдүн чоң күйөө баласымын. Эң улуу күйөө баласысыз. Анан мындай айтканда, ушул үйдүн чоң баласы менмин. Мен күйөө болуп келгенде, мына кайны балдыздарым анандай балдар эле баарыбыздыкы. Анан эми ушул Ордолу очокто ушул жерде барыбыз агарып көгөрүп ушул кишилерден мына отургандын баары ушулардын урпагы. Ушул кишилердин эмгеги. Анан эми бүгүн мына апабыз 80ге чыгып, атабыз 85ке чыгып атат. Ошого эми Алла насип кылган экен отурабыз. Ушул кишилерге дагы узун өмүр берсин. Балдарынын, небире, чебирелердин чайын ичип ушулардын жанагы күлгөн кичинекей балдарынын мээримине тоюп, карлыктын доорун сүрсүн деп ошого сиздерди күтүп отурдук. Рахмат. Мен бул кишилердин өзүнүн баласындай эле ушул үйдө жүрүп, мына ушул жашка чыгып калдым. Мен деле 70ке чыгып кайнап калдым. Анан эми ушул кишилердин өмүрүн тилейбиз. Ушунун тегерегинде мына бала чакасы, небире, чөбүрө, кыбыраларына бери
aman bolup şu işlerin teğrende jürüyoruz. Allah nasip kılsın. Bu işler geçsin, den soğuk, baktılık, arılık kalayım. Rahmat. Şu kaynene menen kaynatany şunçalık papestep, şunu hurmattagan, özdele aytып атат, абабыз 70-тин кырына келип калды мендере депчи. Ушундай кийинки муундарга, ушул күйөө балдарга сабак болсун. Кайнене менен кайнатаңызды бир ушулар үчүн мактап бериңизчи, кандай адамдар? Bu işlerdi men maktap tüget albayım. Men misal üçün, men bu yılga gelgende misal üçün enelik merim diye usul kaynenemen aldım. Apa ordu deseniz. Anan emi. Atam canında ayta turgandan demem jetpeyten. Bu işi şu barına tegiz kişi. Eyli bari uşunday jakşı. Şart çeçkeye meselelerini uşunday jakşı adam. Bu işlerge iki dünyamda razımın ben şuna. Rahmat kol çalıp turabız. Har bir jakşı söz konumun etrafına. Ben çoğun oğlum emin. Yani pensiyaga men de çıkıp kaldım emin. Azı pensiyaga çıkıp kaldınız siz. Pensiyaga çıkıp 5 yıl oldu. Ben şu apama tuğlan günü menen kutluktaymışım. Ne kalasa şu kalaganına jetsin apamda. Dağıl erkeleysiz mi kadimkidey? Kadimkidey erkeleysiz mi? Apao dep. Ança-mınça pensiyasının akçasylaryny alıp turasy ança-mınça bir 500 so'm 1000 so'm. Alıp turamaz. Yo, bular üçün dagı ele jaş balabız da turabı. Ata-ene üçün balдар dagı ele jaş bala da. Atam berip turат şu. Berip turat. Demek atаңызга жакыныраksыз. Же атаңыз сизди көбүрөөк жакшы көрөт? Bilmem, ökötten жақсы көрөт качанда. О, жо эне го жүрөгү балдар үчүн, бирок ата эми кээ бир балдардын мисалы сырын айтат, мисалы 10 бала болсо деле бирөөсүнө сырын айтат, бирөөсүнө ырдап берет, бирөөсүнө сырын айтпайт дегендей турабы? Айтсат өзү. Кана куттуктап коем, колдорун кысып. Мындай жыт бул дүйнөдө жок, эч кандай, Рахмат, чоң рахмат. Men o'sha 3-chi qiz bo'lib. Ne oldunuz? Tolkundan otasızbı? Aytıyorsunuz, bu gözünüzden jaş çıksa, bu kuvanıştın jaşı bolsun, sүйүнүштүн jaşı olsun degendeyce. Atam apam men beyişip bar bolgula, baktılık arlık öyle da. Söylüyoruz hocam. Söylesen de. Şu den soğuk kalayım da. Şu peşinizge bar bolуңуздар. Kara jittap kolun armap taşına kalıp turup tutup koysa. Ejebиз şunçalık özgöçe kutup atat, kol çağıp kişine koştup turabız. Hurmatly görüş, hurmatly katçılar. Ошол бейиштин образына болгон атабыз менен апабыз көп жашасына дагы, көп 100 жылдык торколуу тоюңуздарга келели деп ниет кылабыз. Ошондо да ушул төрүңүздөргө келип мен бакылдап сүйлөп турайын, Кудай буйруса. Кана кийинки. Төгүлөйүн дең, Мен экинчи баласы болом. Ушул айылда турам өзү. Эми атам менен апама айтсам, действительно, буларда мээнет көп. Bizdi atam aytkандай, şu 40 жыл койдун аркасынан жүрүп, биздин баарыбызды ушунча деңгээлге алып келди. Кудай кааласа, бизди эч нерседен кем кылган жок. Баарыбызды ичкенибизди ичирип, жегенибизди жедирип, жакшы чоңойтtu бизди. Апам менен атама рахмат. Кудай кааласа, ушул атам деле бизди чоңойтуп, атам өзү айткандай, бирибизден бир жаманга укпады элден. Soğanlı malası mınday ele, kızlar mınday degen nerse bolgon jok, Kuday kalasa. Men atamdardı şu nesinem nemetem, öte tegiz adamlar bular. Действительно, atene tegiz bolsa bala tegiz bolat, ıntmak bolat eken. Şu bölgön bir yerden nan tababı, bir nan tababı şu 9'ga bölçeli. Azır emin alışka juğuk ayak biyaka getip, azı 4'e bölüp kaldı. Azı bir yerde 4'e özlese. Gel falandan geliptir degende hazır özüyüzdele bize mergimiz özüyüzçöz. Şu küçük kalabız bayağı nerselerdiçe. O şonun arkasında bala çaka bizdin semya bari kimin uyunda kanday nerse bolat.
ошону барып баарыбыз чогуу атказабыз. Келиндер өзүнчө, эркек балдар өзүнчө, кыздар өзүнүн нерсесин жасайт. Ошол нерселер бүт ушу апам менен атамын мээнети, ушунун тарбиясыга эмгеги Кудай кааласа. Биз эми Кудай кааласа ыраазымыз баарыбыз. Көп жашасын дагы, небире чеберелердин чайын ичсин. Кудай кааласа мен булардын жакыны мен. Эң жакыны сизсиз. Себеби булар мен алыста турам, о жакта турам. Ушу бир күн келбей калсам тумай звонок кылат жеңиш кайдасың деп. Анан күнүгө келип турам, булардын врачы менмин. Келип дарыясын текшерем. Чын да. Дарысы мына дарыны ичиң, мынаны ичпең дейм. Ушинтип көңүлүбүз жакын атам апам менен. Оода, мына ушундай жакын болуп жүрөбүз. Анан каласа жүрөбүздөр. ал агам дагы өзүнчө ошто, жездемдер менен аксакалдар ошто турушат баары. Анан болгон нерсени атам менен апам деле мага айтышат, жеңиш. Мынаны мындай кылалы, балдардан мындай кылалы деп. Ушу атам менен апам тарбиялары действительно биз үчүн өтө зор. Ошондо эң акылдуусу менмин деп атасыз ошондо. Эң жакыны менмин. Эң жакыны. Акылдуу эмес, жакыны. Анан элпеги. Ушундай. Өзүм здоровый болгон мен элпеги мен да. Элпеги мен. Тияктага жумшаганга да чакансыз. Мен ушу. Ырдап турабы? Анда келиңиз эне бир куплет таштап туруп анан небизди жаштап куттап коелу. Эмгегиң бийик зордой, меримин төгүп койгондой, учурган канаттарыңыз көкөлөп учуп барабыз. Сары санага батпачы, кайгыга башың салбачы. Ак сүтүңдү актычу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Бой жетип биз да чоңойдук, балача болуп ойгондук. Ыраазыбыз энеке, төгүлсүн дайым береке. Сары санага батпачы, кайгыга башың салбачы. Ак сүтүңдү актычу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Ай азамат, ушундай урматтуу көрүүчүлөр, мынакей эң элтеги анан ушундай сырдашкан баласы болом деп айткан ошол Жеңиш агабыз экинчи уулу экен. Мынакей сиздерди куттуктап аткан балаңыздын сөзүн угуп мемиреп атасыздарбы? Мындай бир өтө сонун бул дары да, дарылык касиети күчтүү. Сиз үчүн бул адамдар ким? Мен үчүн бул адамдар менин атам, апам. Мен ушул үйгө ушу 19 жашымда келгем, келин болуп. Эң чоң келини мен болом. Атам, апама ошо мактоолор болсун дайым. Эң жакшы адамдар, тегиз адамдар болчу. Биздин ушу барыбызга жогубузду ушу алып барып эле мынантип эле коюп берип жүргөн адамдар. Биз ыраазыбыз атам менен апабыз. Чексиз ыраазыбыз. Рахмат. Ошондо сиз келин болуп турган болдуңуздар мына мынакей урматтуу көрүүчүлөр, келиндер көргүлө, мына ушундай келиндерге ушунчалык жашасын атам менен апабыз. Ушу атам менен апабыз бар биз үйгө. Тынбай келип ушу азыр деле ушул моментте деле бизге ушу тапкан ташканын берип турат. Ошода бул ата энеден өткөн бай киши жок. Ата энеден өткөн ыйык адам жок да, мисалы үчүн. Мына ушулар бар үчүн сиздердин жашооңуздар керемет да, туурабы? Туура. Рахмат. Кийинки атам менен апабызга рахмат. 3-чү баласы болом мен. Анан эң болугу дагы мен. Кана куттуктап коюңуз эми. Эми баягыдан бери бардыгыла агаларым, жеделерим, атамдардын мактоосун айтып, ушунчалык эле айтып атат. Эми биз биринчиден ошо апабыз менен атабызга ошо ден соолук каалайбыз. Эч убакта жамандык көрбөсүн. Ар дайым ушул неберелеринин, балдарынын, кыздарынын, чөбүрөлөрүнүн чайын да жеткенин Алла таалам насип кылсын. Эч убакта жамандык көрбөсүн апам менен атам. Ар дайым ушу биздин пешенебизге ушу арка жүлөк болуп, өмүрлөрү узун болуп жүрө берсин ошо. Эч убакта жамандык көрбөсүн атамдар ошо. Эми бул атабыз менен апабызды мактасак, эч мактап болуп тута албайбыз.
Hiç vakta bular jamanlık görbesin. Atam şu tegizligi, apam ekönün tegizligi. Anan keyin şu baldarыбызга, baldarıma dep turgala şu kız bala bolabı, erkek bala bolabı bolgonун аябай берип турат şu. Aman bolsun şu atabız менен apabız. Hiç vakta jamanlık görbesin. Budan narda köp yaşasın. Nebirlerin çayını içsin. Çövrelerin çayını içsin. Allah Taala şu ömürlerini uzun kılıp hiç vakta jamanlık görsetpey şu. Har daim şu bizden ele peşenebizde jarkıldap жүрөсүн nasip bolsun. Rahmat. Men ekinchi kelin olam. O'sha kelin bo'lib kelganime 33 yil bo'ldi. Shu atam, apam, yaxshi kishilar, bu kishilarning yoshina jetgan bar, jetmagan bar. Bugun shu apam kuni ko'rish, apam tug'an kuni. Shu barimiz cho'g'lib, qutlab o'tiramiz. Bu kishilarning ömürleri uzun bolsun, den soğuqlары bolsun. Şu barimizni biriktirip oturgan şu ata-ene, şu barimizga akıl nasihatini aytap, ынтымак болгула балдарым, биздин көзүбүз барда ынтымак, биздин көзүбүз өткөндө дагы ынтымак болгула деп жакшы сөздөрүн айтып, бизде ушинтип турушат. Şu жолдошум айткандай эле бир жака барса, ушу нан апкеси дагы ушу 4кө бөлүп, анан биз дагы үмүттенип калабыз ба, бербей калсачы, атам эмне оңкулдап калабыз да, эмне бербей калды депчи. Айтып койсоңуз бизди жаман көрүп калабыз. Ушинтип берип отурушат. Рахмат, ушу анан талаада жүргөн ушу неменин бардык передачаны ушу уюштурган ушу алыстагы кызга ушу рахмат чоң, иштерине ийгилик, үй бүлөсүнө ден соолук болсун. Мен ушуларды каалайм, ушу ата-энебиз пешенебизге бар болсун, ушу кишилер өмүрлөрү узун болсун, оорушпасын, небере, чебере, кыбырлардын колдорунан чайсын дейм. Мен ушуларды каалайм. Тилек кыласа, тилегиңиз орундасын, урматтуу көрүштөр. Мынакей. Мен 3-чү келини болом. Апам туулган күнү менен атам экөө тең эле аябай жакшы адамдар. Бактылуу болсун, өмүрлөрү узун болуп, ден соолуктары чың болсун. Биздин кааларыбыз ошо. Мына ушулар баары үчүн мындай жашоо берекелүү деп койсоңуз. Кана эже, сиз эми туруп сүйлөбөң эми. Мен 4-чү баласым, келини болом. Апа туулган күнүңүз менен ден соолугуңуз болсун, атам экөөңүздөр узак жашаңыздар, эч качан оорубаңыздар. Ушул жакшы күндөрдү уюштурганга ошо Иркутскеде жашаган эжеме чоң рахмат. Ушинтип баарыбызды бириктирип, мынтип сюрприз кылып отурат. İşlerine iyilik, den soğuk olsun. Atam men apama söz yok. Makta versek söz tükenbeyt. Barınızlar tinç bolunuzlar, den soğunuzlar olsun. Daim oşun ынтымактуулукта жүрө берелик. Дасторкондор жайылып жашылыктарга. Rahmat. Насип болсун атам туулган келгенге насип кылсын, жакшы күндөр болсун. Абабыздын туулган күнүнө дагы келем да турабы, чакырасызбы ата? 25 Чоң небереси болом. Бул тайтам менен тайнем булар алтын кишилер, булар сөз менен айтып жеткизе албайбыз. Тайнем туулган күнү кут болсун, тайтам менен тайнем оорубасын, ар дайым ушинтип эле дасторкондун көркү болуп жүрө берсин. Тамам не дейм, сөз кыска. Бир ырдап койбойсузбу? Ооба, негизи ушул жакшы куттуктоолоруңуз ушул бүгүнкү ушул ыйык адамдарга арналат, ушул кайтар дүйнө сиздерге дагы кайтсын. Алтын сөздөр, алтын адамдар буларга сөз менен жеткизе албайбыз. Туура айтасыз. Апам ооруп Кызылкияда бир жай жатты да. Атам бечара ошо больницадан келбей койду. Ошол жакта жанына жатты. Действительно. Ошол жерде комнатаны алып өзү частный акчаны төлөп. Ошол жерде больницаны 2 ай бакты өзү. Апам жанында наркыларга тамак жасатып беришет, неме кылат действительно. Мына жерге түнү келип эле кайра таңгамал, бир 2 жолу келди 2 айда. О, действительно өкө бири-бирин аябай жакшы көрүшөт булар. О да бул карыгандагы сүйүүдө. Чында жана атам действительно оны айта албай койду. Жок, примерно апам бир күн жок болсо атам кабак түшүп калат. Эмне кылсаң ол камсага түшүп ырдасаң деле апа атам эме кабак жазылбайт. Больницага барсак ошол эле жатып алат, оорубаса деле. Туура да эми атабыз үчүн ооба да энебиз ыйык да, мисалы балдарына караганда. Ушундай немеси жакшы да. Ошентип эле жүрүшө берсин, Кудай буйрса. Мына ошентип жүрсө атабыз менен энебиз көп жашайт деп ойлойбуз да. Туура да. Туура. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей кийинки сөз кезегин берели. Келиңиз эми сиз эми.
Сиздин колуңуздабы атабыз менен апабыз азыр? Ооба, атам менен апама ушу ден соолук, узун ömүр, калай ушу туулган күндөрү тосуп жүрө берсин эми. Менин ушу эң кичүү баласы, 9-чусу. Биздин колубузда атам. Байлыктын баарын алып калдыңыз. Байлыктын баары бизде. Алтында деп мына талашып атат, эч ачпай атабыз азыр. Алтын сандыкты ача элексиз. Ача элекпиз, аны ачпай атабыз. Ушулардын эми ден соолугун берсин ылайым. Ушу биз отурабыз ушу бияк. Келечегим экөөбүздүн колубузда. Канчага чыгарайын деп ойлоп атасыздар мисалы ушул? Кудай буйруса. Көпкө эле чыкса жакшы болот элем. Көпкө чыкса. Тиричилигибиз пенсияны жеп эле көртасыз го. Өңдүбүз экөөбүздөн. Şu pensiyanı kesepedi deň, ha? Ana uyda bereke. Gele berет. Navaat bu istek albayыбыз деле. Oşo da. Аяк бияктан эле келе берет барака. Ошентип эле жашай берсек эми көп. Булардын эми чындыгында ата-эне бар үй башкача болот экен, чындыгында. Кененчилик да. Берекелүү болот мисалы. Берекелүү, бардык керемет. Мына ушулардын жашоо, ушулардын жашоо. Тааныбаган кишилер деле келип атаман баталам деп тыйын бере берет. Секин бизге берет. Менин жашырып бияка берет. Бияктан жашырып мага берет дегендей. Сиз баары бияка берип кое бересиз. Баары алып коет да. Ал мыйзам ченемди көрүнүш да, аны баарыбыз моюнга алабыз анычы. Букам деп туруп алып кое берет. Ошо айтам да. Баары атабыздын мисалы бизден улуулардын тарбиясына жаш кезде чычалаган болсок, азыр мына баарыбыз эле моюн сунуп жакшынакай болуп эле кетип атат да. Бар болуңуз. Кол чаап коесуң ушу эң кичинекей баласынын сөзүнө. Эми эже, ошо сиздин колуңузда экен да. Абабыз менен атабызды кантип багып атасыз, эркелетип багып атасызбы, же ушундай бир сыйлап, ушунчалык бир бийлеп багып атасызбы, эң жакшы көргөн тамактары кандай? Эмне үчүн атабыз менен апабыз дагы эле 80-85 чейин жапжаш жана башка суроолор да бул сизгечи? Биринчиден, апа 80 жаш кыраңыз кут болсун. Ден соолугуңуз чын, өмүрүңүз узун болуп, атам экөөңүздөр дайыма биздин төрүбүздүн көрк болуп жүрөрүңүздөр. Келгениме 22 жыл болуп калды. Бул атам апам жакшы адамдар. Ушу колубуздан келишинче аракет кылып багып атабыз. Кудай кааласа 100дөн ашык жашасын деген тилегим бар. Эң сүйүп жеген тамактар азыркы күндө? Апам манты, кайнатма, самсалап, колуман келишинче жасап берем, аракет кылып. Жакшы. Эми ушул адамдар бар үчүн сиздердин жогоруда жолдошуңуз айтты, мисалы биз эчинчиден кем эмеспиз депчи. Ушу жоготуудан коркпосузбу? Ооба, абдан корком. Көп жашасак экен дейм. Пешинебизге ушулар бар болсун, төрүбүздүн көркү болуп. Жакшы ниет жарым көрөсө. Узак өмүр сүрүшсүн. Ошо эң кичинекей келиндер аябай кызганат дейт да, ушул кайнатасы менен кайненесинчи сизде кандай кызганат дейт да, ар бир күн өткөн күнүнө дейт да. Башкача түшүнбөңүз мындай. Мен туура эле сурап берип атам мен. Ич таарып, мисалы, улам карып бараткан. Көп жашасын. Тилегибиз ошо, көп жашайлы, биздин пешенебизге бар болсун. Мен айтканыңыз келсин. Ыйлап койгум. Тайне, тайта, өмүрүңүздөр узун болсун. Бүгүн тайненин туулган күнүнө келип отурабыз. 85 жаш кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Эч качан оорубаңыз, ушул уулдардын урматын, кыздардын кызматын көрүп, ушу неберелердин чайын ичип жүрө бериңиз. Бактылуу, каарлык, көп жашаңыз. Ай, рахмат, кол чаап турабыз, урматтуу көрүштөр. Аке, кийинки эжебизге сөз берели. Ана эже, оппа. Ушу тайнем, айтам, бүгүнкү тайнем туулган күнү куттайт, 80 жаш. Неберелер болосуз? Ага, небересі болом. Өмүрлөрү узун болсун. Дайым ушул небере чеберлерин жакшылыктарында болсун, көп жашасын, 100дөн ашык жашасын. Оорубасын, дайым бирге чогуу жүрүсүн, биздин балдарын, кыздарын ысык чайларын ичип, биздин төрүбүздө жүрө берсин. Сиздердин бактыңыздар аман болсун, а? Ода мына урматтуу көрүштөр, биз жакшы көрөбүз дейт. Мына неберелери да коштоп коет-тур, кол чаап коебуз. Ана ата, бул эки адам сенин ким? Энең менен ата? Кандай көрөсүң ана? Жакшы көрөсүң? Мен жакшы көрөм. Кантип жакшы көрөсүң? Кандай адамдар айтчы, ана. Мактанч, досторуңа мактанч, сен чоң энеңден чоң атаң кандай адам? Жакшы адамдар. Эмнеси менен жакшы? Кандай бир өзгөчө касиеттери бар да? Пул береби? Акча береби? Акча бекиткенин. Бир нерсени алып бер дегенде алып береби? Концерттерге барам, кинолорго барам десең пул береби? Ооба, берет. Канча сом берет? 100 сом, 200 сом. 100 сом, 200 сом. Кана эми калоо тилек айтып коем мына ушуларды. Эне бүгүнкү тууган күнүңүз менен көп жашаң.
Ay azamat. Köp taşan deytindeki. Ha bu baladan bir nese çıkat Kuday berse. Geliniz hem bana. Bir ek o söz kalıp tilek aytıp koyuz. Sizden ne verez olsa? Men neveresi bu? Özüm Жалатқа тұрмышқа шыққанмын, атайын жоғанем туған күні келдім. Жоғанеме жұматам көп жашарсен бар болсын. Bizдағы ошолор жашына жетели. Ошо жұматам жоғанемдерді жақсы көрөм. Рахмат, жақсы көрөт албетте неберелер. Кана куттуктайм деп койчу, чоң анең менен чөбөрөз болот экен да. Кана калоо тилек айтып койчу. Gol. Ay azamat. Yine tuğan günü. Kana kalı tilek aytıp koyçu. Kana azamat kız eken, azamat kız eken. İnem tuğan günü. Жақсы. İnem tuğan günü. Bak sile. Молодец. Бұл апам менен апам бирок дагы неврелерге өтө жакында. Ооба бул адамдар апам примерно Nevrem demek, buraдар деп koy. Buraдар. Falan buraдар beri gel, çıkın buraдар beri gel деп. Bizden caşırıp cevap veret. Canım şekerim onday da, misалы bul adamdardın, misалы bizdi muğun oylaydı da misалы çünkü biz kanda karıganız delisi dalbayız da mınday al жүрөк, mınday ayköl, mınday merimdi bolup karvasak gerek de oylayım da biz ayamda bir azırkı muğundun jaştары biraz savremenlik karaydı, bирок мынчалык төгүл чачылып болуп карабайт да бул адамдарды азыркы бул адамдар жаш кезинен эле кандай адамдар экенин билип койгон да психологдорчу азыр бизди биле албайт да кандай адам экенибизчи азыр сыртынан карап туруп ушул атабыз менен апабыздын мисалы жүрөгүндө бир кыпында бир кири жок адам экенин көрүп билип турсак болот да Турабы ата мына ушуга сиздердин ата энеңиздер сиздердин ата бабаңыздар ушундай тарбия менен өстүргөн да бирөөнүкүн жебе Tarbiyalı bol misal için öz mehnetinden үй бүлөңү bak деп турабы? Ушундай тарбия берген ба ата? Берген. Şu өзүңүздүн ата энеңизди bir эстеп коюңчу, сиздин ата энеңиз тууралуу бир эки. Менин ата энем маек алгым келип турат да ата. Момун кишилер болгон. Ал илими, мына дин илимдүү киши болгон. Илим бар эле. Бир маалага 10 жыл уман болуп, ошол маалиште жүргөн киши болгон атам. Булардан көбүрөөк белдеп Biroq жамандык кылба. Тапкан туура жүр. Эч бирөө жамандык кылып тунбай атты жолу. Денебиз болсо, оны жакшы кылалы. Сиздер айтып атпайсызбы? Ошондо эми сиздер эле ошол атаңыздын тарбиясын балдарыңызга айтып деп, мисалы дин жолунда жүргүлө, туура жолдо жүргүлө, жана башка туурабы? Эң кыскасы туура жүрүш керек да. Ошо да. Ушул өрөөндүн katta moldosu olganda. Kadir Bartu kişi olgan eken de. O vakta примерно biz uguşubuzga karaganda öröön-öröönдөp kelip moldolar bir-birine gelişken şu çoң atamın үйüne gelip şu Fergana öröönü boyunca gelip şu yerde gelip çoğulup azыр hem davet bolup atpay примерно. Ошондой өздөрүнчө moldolar davet kılgan ушундай кишилер экен. Булар действительно менин угушума караганда çoң atam действительно өзү ушундай Пакистан ушундай Attı da mingende juup mingen kişi olgan eкен. Pakiza таза адам болгон экен да. Apam del айтып калат, биз мен жаңыдан келин болуп келгенимде дейт, дүпүлдөп эле үйдүн тегерегинде атчандар жүрө берген сителе дейт түнү. Себеби ошол ону çoң атам айтчу экен, одон коркпогула, ал менин кишилерим деп койчу экен. Касиеттүү адам болгон турбайбы? Молдо Сабир деп мени çoң атам менен бир турган адам, ал киши кашиде окуп Жанагы күлүштөрдү ачкан киши болгон экен өзү. Биздин өзү бизди атамдарды көп эле ак тукумдун уругу деп коюшат да, илгерки кишилерден немене. Демек атабыз дагы жөн киши эмес экен да. Азыр батасын алабыз атабыздын дагы жакшы болуп туруп. Атабыз кытайга билген да. Ошо мезгилде, 30-жылдары. Кытайга барып, ошода жүрүшөт, тоңдо чотто алып. Кесек биз кийин бардык, тоңго диздеп. Daha bir yer maktanıp kete turan yerleri var atam. Kıtay'dan ошол Kıtaylar tuğandarıma gelip şu derdi. Hazır iki bala bir kız geldi deseniz o şarttan. Grajdanstvo alıp verip biz üylөгөндөй biliyordu oşo balanı Bişkek'te ökönüten. Restoranda жылкы soyup atam özünün moyundan biz
Экөөнү тең ошондой кылып үйлөдүк ал балдарды. Азыр Кыргызстанда? Азыр Кыргызстандын гражданины болуп, балалуу чакалуу болуп калышты. Менин атам ушул үйгө алып келип, ушул жерге прописка тургузуп, анан наркагабыз өзү органдын кишиси эле пенсияга чыккан. Ал аркылуу кайрымадан паспорт алып, гражданство алып берип, үйлөгөндө действительно бизди үйлөгөндөй эле үйлөдү да. Азыр өкмөт мени сенди да, мен фамилиямда. Фамилияңызда сиздин? Жоюлган. Жакшы. Алла ыраазы болсун ата. Ооба, конечно. Мына ушул аталар билет да, баягы илгерки адепти, ахлакты, мисалы үчүн, тууганды унутпа, жоголсо издеп тап, тууган керек деп ата. Мисалы ушул акыркы ушул союздан кийинки мына азыркы эгемендүү Кыргызстанга чейинки аксакалдардын сөзү мына ушул күнгө чейин кийинки коомго тарбия иретинде айтылып келатат. Мына ушул тасманы дагы ата сиздин сөздөрүңүздө атайын жаздырып калган негизги максат ушул. Кийинки муун жаңы технология менен, жаңы көз караш менен кетип калбасын, эскилерди унутуп деген бир чоң максатта тартылып атат ата. Эне мына ушул сиз дагы ушул ата энеңизге мына ушул азыркы сизден кайтып аткан бул кайтар дүйнө деп коет да, бумеранг деп коет да. Мисалы ушул кайтып атат, сиз бир мезгилде ушул атаңыз менен апаңызды, же кайнатаңыз менен кайненеңизди бир өзгөчө бир сүйүнткөн ушулар болгон экен да. Мына кайтарып атат Кудайымчы мына ушинтипчи, туурабы? Ооба да. Эми мына дээрлик 1 саатка жакын ушул тасма тартылып атат. Ата бир бата бериңиз, анан энебиз да бир бата берсин. Кандай дейсиздер? Анан туулган жыйынттар, кана омин. Баардыгына жамандыгы, ден соолук болсун, өмүрдө болгула, жамандык көрбөгүлө, биздин бала чакаларды күтүм көргүлө, ал жамандыгы, жамандык алыспагыла. Мына сен да уйлабасың, сен да ниетиң ак болсун, иштеген ийгилик болсун, өмүрүңө барака берсин, сен да өмүрдүү бол, иштеген ишиң ийгиликтүү болсун балам. Жамандык көрбөйсүң, өрүбөсүн дегерсин. Мен эми атабыздын батасынан кийин энебиздин батасын алалы. Мына балдар кыздарына арнаган Жакшынакай. Өмүрүңөрдү берсин, ушинтип бизге келгениңерге чоң рахмат. Бала чакаң менен тынч болуп, өмүрүңөр узун болуп, ушу элдин катарында ойноп жүрө бергиле айланайын. Мен урматтуу көрүүчүлөр, мынакей дээрлик мына ушул жарым сааттан ашык 1 саатка жакын убакыт бою мына ушул энебиз менен атабыздын армиясынан интервью алдык, өздөрүнөн интервью алдык. Бул генералдар, азыркы күндө ушул бактылуу карлыктын доорун сүрүп жаткандар, мына ушул чогулгандардын бейиши деп койсок болот. Мына ушундай жана башка. Бул сөз жеткиз да, ушунчалык бир жүрөк менен да жеткизиш кыйын. Бул адамдар үчүн бир жакшылык сезимдердичи. Эгерде сиздердин дагы ушундай атаңыздар, апаңыздар болсо, анда кутуктап калганга шашыңыздар. Менин программасы жалгыз эле Кыргызстанда иштеп жатканына мына 2 жылдын убакыты болуп калды. Жалаң ушул чет жерде жүргөндөр өзгөчө ушул программанын катталуучулары, колдоочулары деп билебиз. Мына ушул Айгүл эженин жана бир туугандарынын коштоосундагы бүгүнкү БПЛ энебиздин жанындагы атабыздын абышкасынын ушундай бир эстен кеткис мисалы иш чарасына ортоктош болду. Сиздерди да ортоктош кылдык дегендей. Кат кабарыбыз, электрондук даректерибиз экранда жазылып турат, телефондорубуз жазылып турат. Кат жазыңыздар, өлкөнүн 7 дубанына барып, ушу сиздер сыяктуу апаларды, аталарды сүйүнткөнгө биз дайым даябыз. Кудай буйруса эртең Ош облусунун Ләңгер айынан жолугабыз. Бүрсү күнү Бишкек шаарынан жолугабыз. Жакшы туруңуздар. Рахмат талам. Амин.